урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен жаштар ыймандуу деген Олайлар айткан экен да илгери. Ошо акыр заман болгондо эркектен кайрат кетет, аялдан уят кетет деп. Сен пример кылып атам да, пример. Оң көзүң, сол көзүңө душман. Жо менчи ата энеме 100% деген жокмун мен. жана кийинип хиджаб кийип жүргөн жаш кыздарга ишенесизби ыйман барбы деп? Таң чек көрүп тигиндеки мындайкы анда чек болот да, жеңил ойлорчу. сиздер менен биз ушул жаштар ыймандуу деген темада сөз кылып жатабыз. Сиздерге номер 4-кесиптик лицейдин жаштары сүйлөп берип жатат. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен биз номер 4-кесиптик лицейдин жаштары менен жаштар ыймандуу деген темада сөз улайбыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Төрүбүздүн коногу коомдук ишмер, Дилмүрөк адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов. Номер 4-кесиптик лицейдин өндүрүш устаты Каныбек кызы Айнагүл айым. Анда берүүбүздү улайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айнагүл айым айтсаңыз, азыр жаштар айтып атат, ушул жаштардын окуучуларыңызды көрүп туруп, бүгүнкү эртең биздин келечегибизге мынакей ыймандуу жаштар болуш үчүн биз кандай кадамдарды баштасак болот жана эмне кылыш керек? Жаштар, мугалимдер, деги эле Кыргызстан. Сөз сизде. Негизи жаштардын айтып өткөнүн угуп, көбүнчө жаштар улуу муундарды көрүп үлгү алаарына, таасир алаарына көп көңүл буруш керек экен. Негизи ошо улууларды алып көрүп үлгү алабыз деп ошого көп көңүл бурушат экен. Ошондон таасир алышат экен. Мен ойлойм, ошо өзүбүз улуулар үлгү болуп, жаштарды көбүрөөк ынтымакка чакырып, ыйманга чакырсак, ошо жаштар да бизден алган тарбиясы менен жакшы ыйманда болушат деп. Ошол биздин жаштар кимдерден көбүнчө үлгү алат? Мисалы, кайсыл адамдарды үлгү алса болот сиздин оюңузча? Деги эле азыр мектептерде кандай сабактар кириш керек? Ушул ыймандуу болуш үчүн, адептүү болуш үчүн, маданияттуу болуш үчүн кандай иш-чаралар жасаса болот? Негизи эми көп эле иш-чаралар болот. Ыйманга тиешелүү көбүрөөк иш-чаралар мектепте каралган эмес. Мындайча айтканда, орусча айтканда, инспектор по делам несовершеннолетним деп уголовный ответственность боюнча эле иш-чаралар өткөрөт, а именно ошо ыйман жөнүндө, дин жөнүндө түшүнүк көп бериле бербейт. Андай каралган эмес бизде. Ошол баягы бизде мындай болуп калып атат да, көбүнчө ушул баягы агай, сиз да сөзүңүздү айтасыз го. Азыр бизде мисалы кайсыл жыл болбосун, баягы бир көргөзмө уюштуруп коюп, анан кийин ошо менен калып кетип атат да. Анан ушул уланып тура турган, ошол бир жанагы суу баягы булак чыгып бир уланып турса элдин баары суу ичет го, ошол сыяктуу бир мындай комплекстүү бир талим тарбия жаатында эмнелерди кылсак болот, агай айтсаңыз. Ыйман деген өзү ишеним да. Ушу Кудайга ишенип, ушу бизди Кудай жараткан, ошо бизге көз берген, бизге ден соолук берген, акыл берген деп ошону ишенип, анан ошо мени Кудай Таала көрүп турат, кандай гана иш кылбайм көрүп турат деген ишеним болушат да. Ошондой болгондо эч ким уурдабайт, эч ким бир жаман ишке барбайт, себебинде көрүп коет да. Анан алта бир эле көрүп койбойт, кыямат күндө сурайт, эмнеге ушундай иш кылдың деп, эмнеге тиги кызды алдап боюна бүтүрүп качып кетип калдың. Анан кийин ал кыз барып ошо баланы өлтүрүп салды, аборт кылсын. Же жанагы оны ууруларды, чоң ууруларды, паракорлорду кыямат күнү сурайт, эмне үчүн пара алдың будан? Эмне үчүн уурдап алдың? Эмне үчүн элдигин жеп алдың? Ошол ыйман болгондо эч ким уурдамамас да. Азыр мына көрөсүң кандай чоң жаңжалдар болот, тигини уурдап алды, тигини койду, тигинин буюм экен, башка деген тура. Анан баары жалган айтат да, жок, меники эмес, мен алган эмес, мен кылган эмесмин. Бүт баары ыймансыздык да, ошо анткени эч ким коркпой атат. Кудай мени көрдү, мени ушун үчүн жазалайт деп коркпой атат. Анан баары алдап атат, бүт жалганчылар алдап атат, бүт баары. Бири-бирин алдап, кедетип, кыянат кылып, сатып. Анан ошол нерсе ыймансыздык да. Ыйман деген ошо Кудайдан коркуу. Мисалы сен бар выборго барсаң да, шайлоого. Барып бирөөдүн 500 сомун алып алып барсаң, ошондо Кудай көрүп коет. Ошон үчүн качан дайыма барганда кандай болуш керек? Чынчыл болуш керек. Адилеттүү болуш керек. Мына депутат болсо, ушу эл үчүн иштейт, мен ушуга салам. Сен 500 сом кереги жок. Анткени Кудай көрүп коет. Бир кыз сени чакырса, кел деп. Коля, жүр десең. Не дейсиң?
Жоқ, барбайм дейсің. Анткени Кудай көрүп коет. Мен азабымды берип коет. Мына ошол урматтуу иман деген ошол. Ана ошол эң зарыл нерсе. Ошону бүт баарыбыз билиш керек. Үйрөнүш керек. Жанагы берден ишенбейм деп ишениш керек ошого. Ошондо биз коомубуз тартипте болот. Кой, мисалы сенин батиңең бирөө урдайын деп келип турган, Кудай таала мени көрүп коет деп кайра кайтып келсе жакшы болот беле? Анан келип, ой, мен көргөн жокмун, мен алып кетерем деп келсең. Анда алып кетер. Ар ким келип, ар кимдин ар нерсесин алып кете берет. Уурдап кете берет. Анан кордой берет. Зордук кыла берет. Зомбулук кыла берет. Ошондой болот. Коом ошондой болот да. Анан ошон үчүн биз айтабыз, силер эме жаман кишилерди карабагыла. Улууларды карабагыла, арак ичип, кызарып жаткандарды карабагыла. Силер ошо иманды карагыла да. Иман. Демек агай, жакында орозо келатат, ошол баягы бул да Кудай тааланын бир парзы. Ошону көрбөй туруп, мусулмандар даярданып, мындай бир сооп алалы деп. Мисалы, эмне үчүн биз ошону орозону курзал ачканда барып комнатаны бекитип, эшиктерин белип, айнектерди карап, жеп жабаларын мынтип алып жүрө беребиз. Ошо биздин ошол ишенимде, кой, мен Кудай таала көрүп коет баары деп. Анан ошо кечке чейин сабыр кылып, анан кийин ошо өзүбүздүн парызды аткарабыз да. Мына ошол нерсе биздин турмушта болуш керек. Бүт баардык жамандыгыбызды көрүп коет Алла таала. Бизди жазалап коет деп ошондой ишеним болсо, анан коомдо тартып коет. Мисалы, мына араб өлкөлөрүндө бар, бир барганда 10 миллионго жакын киши барат. Арабия, хажоона. Анан ар кимдин көп акчалары бар, анткени ошо жол кирелери бар да. Анан бирок эч ким урдабайт. 10 миллион кишинин ичинде уру жок. Ушундай өлкөлөр бар, өнүккөн. Өнүккөн. Мисалы 50 миллион киши бир да киши арак ичпейт. Бир да наркотик жок. Мына урматтуу, мына ошондой болуш керек. Бизде мисалы бизде эме болушат да, ушундай түшүнүк болуш керек, кантип эле ушуну урдуп алайын деп. Бизде да анча-мынча айылдарда ушундай нерселер болуп атат, арак Мен жок сага бир эме сатылбай. айтайын, мына Японияда бир кыргыз жигит японга үйлөнгөн экен да. Анан бир күн акча таап алыптыр. Көп акча. Анан сүйүнүп чыгып келиптир. Анан келип, мен акча табам деп айтыптыр. Каяктан алдың деп. Анан ону жерде жатып биз айтып, ошо жака алып барып койдум. Урматтуу, мына бизде да ошондой болуш керек. Кантип эле мен бирөөдүкүн алып коеюн? Кантип эле мен бирөөдүкүн жеп коеюн? Кантип эле мен энемди таштап кетейин? Мени 20 жыл баккан энемди кантип эле таштап кетейин? Кантип эле ошо энемди сыйлабай коеюн? Биз мисалы келип отуруп алып, атабызды алдайбыз да, мен окуп атам деп карасаң, кечке чейин пиво ичип жүрөт. Мына бир мен таанышым айтат да, жээним дейт, үйгө келип эме айткан дейт мага. Мен ушу жээниңди карап койчу деп. Жездези. Анан кийин мейилдеп жүргөн дейт. Анан бир күнү кошуна киосктан айтат, акчаны бербейсиңби? Анан кайсы акча десем, мына сен жээниң алган деп. Карасам дейт, 15 000 сомго Ягуар, пиво, тамеки алып дейт, кыз киши. Ал болсо атасын, апасын алдап жүрүп күндө апа, мен жакшы окудум. Ошо кыз келип Кудайдан корксо, мен ушуну көрүп атат Кудай деп. Андай ишке бармайм эмес, туурабы? Канча кыздар ушундай атат. Канча мен жаш кезимде бир жигит бар болчу, аябай жакшынакай, өңү. Анан атасын алдап, апасын алдап окуйм дейт, эч окубайт да. Күндө кечке чейин пиво ичет, кыздар менен жүрөт, кечке чейин пиво ичет, кыздар менен жүрөт. Акыры алкоголик болуп кетти. Анткени атасын энесин алдайт, акча салдайт. Ошентип жүрөт да. Кийин өлүп калды, арак ичип отуруп жүр. Ошол жанагындай имансыздык, ошол имандын жоктугунан ата-энени сыйлоо жок, ата-энени алдап, бүт баарын алдап, мугалимди алдап, бүт баарын алдап жүрдү да. Себеби эмне? Иман жок. Ошо иман болсо, алдабаш керек. Анткени Алла таала айтат, жалганчы отко кирет деп, тозокко. Ошондой иман керек да бизге. Жакшы, анда жаштардын оюну кал, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат. Ошондуктан бүгүнкү темабыз жаштар имандуу деген тема. Жаштар жыйынтыктап берсеңер. Канткенде мынакей агай бир нече мындай сыпаттарын айтып өттү. Ошол имандуу болуунун. Ошол нерсени кантип өзүбүзгө сиңирип алабыз, дагы кимдерден үлгү алсак болот, өрнөк алсак болот, жыйынтыктап оюңарды билдирсеңер болот. Сизге суроо агай. Ушул мекемеде мисалы 4-лицейде или биринчи айтып атпайбы, иман үйдөн башталат да, ата-эне тарбия бергенден, экинчиден мектептен да окуп жүргөндө. А мектепте эсли үйдөн берген тарбия, мектептен берген тарбия. Мектептен берген тарбия болсо, жа тарыхтан берген мугалимдер. Эмнеге бизди Кудай жаратса, силер маймылдан жаралгансыңар дейт.
А кээ бир айрым ишенбеген балдар ошондон да Кудайдын бар экенине ишенбейт. Абанын бар экенине да ишенбейт да. Ошон үчүн болот атпайбы баягычы? Мугалимдердин өзүнөн чоң кишилер өзүбүзгө бизге акыл бере турган, бизди туура жолго сала турган эже агайларыбыздан кетип атат. Сен эмнеге ишенесиң? Мен Кудайга ишенем. Бизди бир Кудай жараткан да. Абага да ишенесиңби? Ишенем бар экенине. Биз мисалы Кудайга ишенбесек, маймыл болсок да, маймылдан жаралсак. Маймылдан жаралсак биз мисалы Кудайдын кудурети бар да. Сиздин мисалы биздин башыбызда өсүп аткан чач ичинде урломдолгон чач жок да. Бул Кудайдын кудурети да, өзү өсүп чыгат. Ким эле башын ачканда ичинен урломдолгон чачты көрүптүр. Ким эч кимдикинде жоктур, эч ким көргөн эмес. Бүт ушу Кудайдын кудурети менен да. Мисалы дейт, Кудайдын кудурети бир картошканы жерге тиксең, ал ичинде жок да, картошка ичинен бөлүнүп эчтеке чыкпайт. Ошону Кудай кудурети менен айланасына түйдүрүп атат да. Ошонун тамыры аркылуу. Бул Кудайдын кудурети да. 50-60-ты 10-20-ны түйдүрүп атат. Если бул Кудайга ишенбесек, анда тура эмес эле болот да. Тез көрүнүш эле да. Тез көрүнүш, Мына жаштардын ою ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар кимдин ишенгени, туйганы бар, мынакей. Ошондуктан сөзсүз биз дагы жаратканга ишенип, анча-мынча кетирген күнөөлөргө тооба кылып, жаштар. Нургазы айтып кеткен немеге кошумчалап коеюн. Жана маймылдан жаралган дегенгечи. Мыякта кээ бир ошого ишенгендер бар болуш керек, менин оюмча. Бул деген маймылдан адам жаралбай эле, адамдан маймыл жаралган да. Муса пайгамбардын убагында Аллах Тааладан өкүм келген, 6-чы күнү силер балык уулоого чыкпагыла деген өкүм келген да. Бирок бизди эмне Аллах Таала көрүп атты эле деп ишенбегендер 6-чы күнү уулоого чыгып кеткен да. Анан ошо Аллах Таала ошолорду кээ бирөөсүн чочкого айландырган, кээ бирөөсүн маймылга айландырып таштаган да. Ошондон келип чыккан да, бул маймылдан жаралгансыңар деген ошондон келип чыккан да. Негизи бул маймылды жана ушул нерсе, бул жана тарыхтагы нерсени изилдеп көргөндө, Демек, бул жерде мындай маселе болот Нурдан. Эгерде Кудай Таала эмнени кыл десе кылыш керек, кылба десе кылбаш керек. Ич десе ичиш керек, жебе десе жебеш керек. Ошондо биз оңолобузбу? Аллах Таала кандай өкүм кыла турган болсо, биз только ошо өкүм менен жашай турган болсок, анда биздин акыретке биз ийгилик болот да, акыреттечи бизге ошол нерсечи. Эми Аллах Таала айтып атат бул дүйнөдө, мен тыйган нерселерден тыйылган болсоңор, мен силерди ошол нерседен бейиштен тыйбайм деп жатат да Аллах Таала. Биякта эмнеден тыйды? Арак ичпегиле арам болот дедиби? Тыйды. Бирок Аллах Таала ошону бейиште тыйбайт да ошол нерседен. Бейиште арак деген дарыя болуп агып турат да. Каалашынча иче бересиң. Эгер ошону сусундуктар сусундуктар баары агып турат да. Эгер ошону Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылбай турган болсо бул дүйнөдө, анда Аллах Таала айтып атат, мен сени акыретте ошону тыям деп жатат да. Анан ошондо тозокко салып туруп, анан ошо кылган күнөөлөрүңөр барышынча, анан ошондо ошол жактан Аллах Таала жакшылап тиет да ошол жерденчи. Рахмат. Келе, жыйынтыктоо сөз, урматтуу жигиттер. Ушу азыркы эле тема жөнүндө да, уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт го. Если биз маймылдан жаралган болсок да, бул маймылдан жаралган деген ишенбеш керек. Если маймылдан жаралсак, бизде бир аз талант болгон болмок да, маймыл жак жөнүндөчү. Бизде азыр көп эле адамдар тарыхтан берген агайлар айылда айтат. Силер Кудай жок, ишенбегиле, аякта эч ким көрүп келген эмес деп. Мектепте да жамандагандар болгон да. Уккам өз кулагым мененчи. Аякка барбагыла, аяк жаман, силерди азгырат депчи. Сабакка тарых сабагына кирсең, тарыхта илгерки байыркы адамдардын сүрөтү бар да. Сөөктөр менен көтөрүп, маймылдардын. Неге дегенде ойлойм да, илгери тартыш болгон да көп нерсе. Азыр 21-кылымда бүт нерсе жетиштүү, телефон, ал убакта эчтеке жок болгон. Адамдар неге дегенде ошол учурда кийими жок болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мисалы азыркы адамдар деле 21-кылымда адамдар деле токойго барып калып, токойдо жүрсө, алар деле ошо маймыл сыяктуу болуп жүн өсүп кетиши мүмкүн да. Түг өсүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн алар жөн эле мифтерге ишенип алабыз да биз кичинекейибизде. Негизи ушул суроого дейин тарыхта жазылды да. Аны каяктан изилдеп жазылды ошол? Адам сымал маймылдан жаралды дейинчи. Негизи маймылды деле Кудай жараткан да. Мүмкүн ошол туура болуп келиши мүмкүн да.
мына маймылдан биз жаралдык деп атат да, анда азыркы маймылдар деле адам боло бербөйбү. Ал убакта башка болгондо негизи Башкача маймылдар беле? жок, башка адамсымал маймылдар деп аталган да негизичи. Тарых качан жазылып баштады эле? Тарых кийинчерээк эле жазылган, туурабы? Китеп кийинчерээк эле чыга баштаган. Муса пайгамбардын убагы кайсы убак болду эле? 10-чы кылым эмес. Анын кылымы жок Муса пайгамбардын. Муса пайгамбардын убагында адамдардан жаралган маймылдарды анан азыркы кийинчерээк изилдеп туруп анан ошондон чыгарып койгон да. Түшүндүңбү? Негизи адамдарды мындай топурактан да жаралган деп айтат да, ошого кандай дейсиңер? Ошол негизи туура да. Неге дегенде сен бир топурактан жаралгансың, кайра бир топурак болосуң да. Ошо туура, мен кошулам. Туура экен. Азыркы ученыйлар изилдеп көргөн адамдын денесин. Топуракта эмне составтар бар болгон болсо, адам денесинде да ошо составтар бар да. Анткени Аллах Таала адамдарды топурактан жараткан. Бали, акыл жаштан асыл таштан дейт кыргыздар. Бизде ушундай ыймандуу жаштар көп, урматтуу. Анда Айнагүл айым, жыйынтыктап берсеңиз, мынакей бүгүнкү темада жаштардан эмнени алдыңыз, жаштарга эмне бериш керек, биздин коом, биздин өлкө кантип ыймандуу, адептүү, маданияттуу болот, анда сөз сизде. Бардыгы үйдөн башталат, ата-энеден башталат, тарбиядан башталат. Ошондуктан өзүбүз бардыгыбыз ата-эне боло турчу адамдарбыз, ата-энебиз. Ошондуктан өзүбүз балдарыбызга тарбия берип, бул лицей, мектеп деген бул экинчи үйүбүз болот. Ошондуктан бияктан алган тарбияңарды да сиңире билип, жакшысын алып, жаманын албаш керек. Любой нерсенин, ар нерсенин жакшы да жери болот, жаман да жери болот. Ошонун таасирдүүлүгүн жакшы жака буруп, жакшы үлгү алчу адамдан алып, жакшы жерлерин алууга деп кеңеш берет элем. Ыймандуу болуш бул жеке эле улуулардан үлгү алуу эмес, ал өзүңөрдөн да болот. Ар дайым өзүңөрдү жакшы карап, өзүңөр дагы жакшы нерселерге көбүрөөк көңүл бурсаңар, бул биздин коомубуз, биздин келечегибиз жаштар болгондуктан силерден да көп нерсе талап кылынат да. Өзүңөргө жакшы ыймандарды алып, ыймандуу болуп жүрсөңүздөр, ошондон болот. Акыркы сөздө ошо Кудай буйрса мынакей Айбек мырзага чакырып берсек, ушул акыркы жыйынтыктап берсең, Айбек келип ушул баягы эмнелерге да ишенсе болот. Ушул мынакей азыр жаштар көп нерсени айтып өттү, досторуң, курдаштарыңа. Эмне жөнүндө дедиң? Ошол иман, бүгүнкү темабыз жаштар ыймандуу деп атпайлыбы, ошол жаштарга эмне деп насаат айтат элең? Жаштарга насаат эмне, мындай бирөөнү көрүп ошондон үйрөнбөй эле, мындай өзүңөр эркиңер менен мындай ыймандуу болуп, өзүңөргө ыйманды өзүңөргө чакырсаңар ошол жакшы болот деп ойлойт элем да, мындай ыймандуу болуп, бирөөнүн көрүп атканын албаш керек экенди айтып атпайбы, албагыла, башка жагын алга деп. Ошондой кылып өзүңөрдү ошого тартканга аракет кылгыла деп айтам да, мындай өзүңөргө жакшы жагын алганга аракет кылгыла, жаман жагын албай. Акырындан эми үйрөнүп, мындай антигин жаман жагын алып үйрөнбөй, мындай жакшы жагын үйрөнгүлө деп айтмакчымын да. Урматтуу тилегөчтөр, Айбек мырза ушул эл ишенсе болот дейт. Кудай буйрса мынакей берүүбүздүн аягында мынакей ишенип, бир жаратканга ишенип, Кудайга ишенип, жакшы ыймандуу жигиттерден болсун деп тилек кылабыз. Баракелде, өркүн өссүн. Мен бул акыркы сөзүм сиздерге рахматымды айткым келген. Себептен де ушинтип ар бир жаштарды отургузуп алып, өзүңүздөрдүн мындай советиңиздерди айтканга жана кеңешиңиздерди айтканга, мындай ар бир баланын ою баалуу деп коет эмеспи? Ошо ар бир баланын оюн укканыңыздарга жана келечекте мындай ушундай иш-чаралар көп болсо, мындай жаштардын деле акыл эси эмелери жакшы эметет, өөрчүйт болуш керек. Келечекте мындайлар көп болсун. Сиздерге да чоң рахмат келип койгонуңуздарга. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт, Кудай буйрса. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт, ушундай жаштарыбыз коомду, Кыргызстанды, өлкөнү көтөрөт деген ишеничтебиз. Жаштар ыймандуу деген телебөрүнүн аягында мен айтарым сиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер ушинтип дебат эме кылып, бат-бат келип турсаңыздар, Айбек окшогон балалар эмкилерин ишенип калат деп ойлойм. Рахмат. Айбек Кудай буйрса ишендим деп айтты. Сөзсүз Кудай буйрса анда Агай мындай могу школдордо эжей агай мугалимдергечи тайлым өтсө болобу дейм да.
Анткени баягы биз эме жүргөндө кечинде мечитке чакырат го, келип жакшы тайылым болот, угуп кетиңиз депчи. Чакырганда бир мугалим экен да, мен мугалиммин, мен силерге окшош бездельник эмесмин, мен кыла турган ишим көп, мен баларга сабак үйрөтүшүм керек деп кетип калды. Ошого кандай карайсыз? Буюрса жооп берет толуктап. Рахмат. Жакшы сунуш. Анда агай жыйынтыктап бериңиз. Мына бүгүнкү темабыз жаштар ыймандуубу? Анда кыскараак жыйынтыктап берсеңиз. Мен ошо Кудайга шүгүр дейм, ушу бизде чынында азыр жаштар ыйманга көп бурулуп баратат. Мына мечиттерде 90-95% жаштар чынында. Жана берден жигиттер айтпайбы, силер аксакалдар ыймандуураак дейсиңерби деп. Жок, аксакалдарга караганда азыр бизде Кыргызстанда жаштар ыймандуураак болуп баратат. Мечиттерде 95-96% жаштар да. Иншалла анан ошон үчүн биз да бүт баарыбыз ыймандуу болуш керек, урматтуу туугандар. Бүт баарыбыз. Ошо эч кимдикин урдабай тургандай, эч кимди алдабай тургандай, эч ким бирөөдүкүн жебей тургандай, ушундай деңгээлге жетиш керек. Эч ким ичпей турган. Анткени ыймандын талабы ошол. Урдаба, алдаба, жебе, бирөөдүн кызына барба, бөлөк бөтөн аялга барба, бөтөн эркектер менен жүрбө. Ушул ыйман. Калайт белеңер, эч ким силердикин урдабаган калайт болушуңар, туурабы? Кел бирөө келип силерди сабаганын, бирөө келип эле камай бергенин, бирөө келип бирөөңөрдү урдап кеткенин каалабайт белеңер, туурабы? Соттордун баары адилеттүү болгонун, прокурорлор адилеттүү болгонун, депутаттар чынчыл болгонун каалайт белек? Ошонун бүт баары ыйман да. Ошонун баары ыймандан. Ошол ыйман болсо, анан ушундай болот да. Тескерисинче эмес, жакшы иш кылган ыймандуу эмес, ыймандуу адам жакшы кылат. Ошо биз ошо ыйман болсок, биз ичпейбиз, чекпейбиз, эч ким бизди азгыра албайт. Биз ыймандуу болсок, эч ким азгыра албайт. Жана айтып атсыңар, келип туруп 20 бала келип алып, кел иче, эркексиң давай десе, ичип кетесиң деп. Жок, ошо ыйманың болсо, мына Нурдан айткандай, ичип кетпейм деди го. Кыз чакырса барбайм. Мына ошо анткени бунда эмне бар? Ыйман бар. Кудай мага ачуу келет, Кудай таала менен наразы болот, мен андай ишке барбайм. Мына ошондой принцип болот да. Ошол принцип бүт баарыбызда болуш керек. Берден эч кимдикин урдабаш керек. Баарыбыз таза, түз жүргөнгө үйрөнүш керек. Ошону биз сиңириш керек өзүбүзгө. Ошону өзүбүздө тарбиялаш керек. Эң негизги ошол жана ишеним да. Кудай көрөт, Кудай билип коет, Кудай мени жазалап коет, Кудай мени тозокко жиберет. А жакшы иш кылсам мени Алла таала жаннатка жиберет. Алла таала мени жардат Фирдаус берет. Мына ошондой негизде эгерде жашасак, анда биздин коом ыймандуу болот. Биздин коомдо эч ким эч нерсе болбойт. Милициянын да кереги жок анда. Милиция жалкоолонуп, мынтип отат. Мисалы мына кээ бир жерде эме бар экен, канчалык преступление аз болсо, милицияга айлык кошулат экен. Мисалы сенин районуңда, участкаңда эме жок болсо, кылмыштагерлик. Анда премия берет экен да. Бизде наоборот. Канчалык мынча раскрываемость кылдың деп мен сага орден, мен сага звездочка да. А кээ бир жерде наоборот, канчалык ошо сенин участкаңда жок болсо преступление. Мисалы мына келип регистрация болот да. Мынча киши мас болуп түштү, мынча киши муштажып түштү. Анан келип туруп караса, ошол участковый лейтенант караса, эч нерсе жок болсо, сен ертең капитансың. Ошо мен араб өткөндө көп болдум. Жөндөн жөн урушуу, талашуу эч нерсе жок. Бири-бирин урматтап, сыйлап, бири-бирине мисалы кетип баратсаң деле сени көрүп, алсаң бул мусапыр экен деп, машинесин оңдоп берип, бензин куюп берип, кирип оокат берип, анан ушинтип жөнөт да. Мына ошо бизде ошондой коом болуш керек, себеби ата-бабалар ошондой болгон. Биздин ата-бабаларыбыз ыймандуу болгон, ууру болгон эмес, замоктор болгон эмес, жана кулпулар. Эшиктери коюлган эмес, кулпулар. Ошо келип бир баканды ээлип кете берген да. Анан курзага ачкан киши келип, оокатын жеп, кете берсе урсат да, ошондой болгон. Көчөдөн кетип аткан эле мусапырды келип, кел деп, акыркы коюн союп берген. Мына ошол ыймандан урматтуу. Ошо биздин ата-бабалар ушундай ыйман болгон. Анан кийин коммунизм келгенде баардык ыйманды жок кылып, динди жок кылып, анан бизди ыймансыз, алкоголик дагы башка кылды. Анан аягы ушундай болду. Эми кайта кайтып келатабыз. Анан ошон үчүн биз да ошондой жаш кезинен баштап үйрөнүп, таптаза жүрүш керек да, өмүр бою таза жүрүш керек. Ошо Алла таала баарыңарга ушундай ыйман берсин. Ушул жаштарыбыз Кудай буйруса, ыйманы менен, адеби менен, маданияты менен Кыргызстаныбызды чыр эмес, ыры менен жакшы салт насил ата-бабаларыбыздын жолу менен улайт деген ишенич менен номер 4-кесиптик лицейден коштошобуз. Кийинки ободо амандашканча саламаттаңыздар.